Саламатсыңарбы балдар. Силер менен кезектеги видео сабакта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызда математика курсундагы дагы бир негизги түшүнүктөрдүн бири болгон бөлчөк тууралуу алгач маалыматтар менен таанышып, жана алардын салыштырууга карата бир нече көнүгүүлөрдү аткаралы. Биз бүгүнкү сабакта ондук бөлчөктөрдү салыштырганды, ошондой эле жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырууну кайталайбыз. Жана ондук бөлчөк менен жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштырганды кайталайбыз. Анда эмесе келгиле алгач мен силерге бир нече бөлчөктөрдү салыштырууга мисалдарды карап өтөлүк. Алгач мынакей бөлчөк. Эсиңерде барбы? 5-класста силер бөлчөк деген түшүнүк менен алгач таанышкан болчусуңар. Бөлчөктүн классификациясын өткөнсүңөр. Башкача айтканда бөлчөктөрдү салыштыруудан мурда бөлчөк кандай түрлөргө бөлүнөт? Бөлчөк экиге бөлүнөрүн билесиңер. Жөнөкөй бөлчөк болот. А жөнөкөй бөлчөк өз ичинен экиге бөлүнөт. Буруш жана дурус. Ал эми жөнөкөй бөлчөктөн башка дагы ондук бөлчөк бар экендигин билесиңер. Ондук бөлчөк өзү экиге бөлүнөт. Чектүү жана чексиз. Билесиңер балдар, чектүү жана чексиз бөлчөктүн чексиз бөлчөгү андан башка да классификацияланат. Башкача айтканда дагы эки түргө бөлүнөт. Чектүү деген аралаш, чектүү деген өзү бөлүнсө, чексиз экиге бөлүнөт. Аралаш жана таза. Эми анда эмесе мен ушулардын ар бирине мисал карап көрөйүнчү. Кана жөнөкөй бөлчөк болсо, анын ичинен буруш бөлчөгүнө мисал карап көрөлүк. Буруш бөлчөк болуш үчүн бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн чоң болуш керек. Же алымы менен бөлүмүндө турган сандар барабар болуусу керек. Анда эмесе мына экранда силер көрүп турган мисалды карагыла. 9-дан 28 алымы бөлүмүнөн чоң болгонго мисал болуп атат. Экинчиси 47-ден 47 алымы менен бөлүмү барабар болуп атат. Мына ушул сыяктуу бөлчөктөрдү биз буруш бөлчөктөр деп кабыл алганбыз. Эми дурус бөлчөккө мисал келтирейин. Мынакей бөлүмү алымынан чоң 15-тен 7. Бул дурус бөлчөктүн мисалы. Ошондой эле чектүү бөлчөктөр бар. 67,415 жана чексиз бөлчөк бар. 8,5 мезгилде 8,5 мезгилде 1. Башкача айтканда 1-дин кайталанып бара жатканын көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү? Демек ушул сыяктуу биз математика курсунда бөлчөктөрдүн түрлөрү менен таанышкан болчубуз. А биз бүгүнкү видео сабагыбызда ушул бөлчөктөрдү салыштырууга мисалдарды карайлык. Мынакей алгач биринчи мисалга көңүл буралык. 5,625 деген бөлчөк менен 9,117 деген бөлчөктү салыштырууыбыз керек. Бул эки бөлчөктү салыштырыш үчүн алгач биз бүтүн бөлүктөрүн карап көрүшүбүз керек. Биринчи бөлчөктүн бүтүн бөлүгү 5-ке барабар экени көрүнүп турат. Экинчи бөлчөктүн бүтүн бөлүгү 9-га барабар экени көрүнүп турат. Анда эмесе биз бүтүн бөлүктөрүнүн чоң экендигин көрүп турасыңар. Башкача айтканда 9,117 бөлчөгү 5,625 бөлчөгүнүн чоң экенин көрдүк. Мына эгерде эки ондук бөлчөк берилсе, аларды салыштырыш үчүн алгач бүтүн бөлүктөрүн карап көргүлө. Бүтүн бөлүгүнүн чоңу чоң, бүтүн бөлүгүнүн кичинеси кичине экенин көрдүңөр. Эми экинчи учурду карап көрөлүк. Экинчи учурда бүтүн бөлүктөр бирдей болуп калсачы, андан кантип салыштырабыз? Ооба балдар. Мына азыр силер көрүп турган мисалда бүтүн бөлүктөр бирдей. 0,8 жана 0,9. Анда бүтүн бөлүктөрү бирдей болсо, бөлчөк бөлүктөрүн башкача айтканда үтүрдөн кийинки белгилердин санын карап көрөлүк. Бирөөндө үтүрдөн кийин 8 турат, экинчисинде үтүрдөн кийин 9 турат. Демек анда 0,9 0,8ден чоң деп кабыл алганбыз. Үчүнчү бир мисалды карап көрөлүк. Бул жерде бүтүн бөлүктөр бирдей, бирок бөлчөк бөлүктөрүн карайлы десек, бирөөндө үтүрдөн кийин 3 цифра турат, а бирөөндө үтүрдөн кийин 1 эле цифра турат. Мындай болгон учурда кантип салыштырышыбыз керек? Ооба балдар. Эгерде ондук бөлчөктөрдү салыштырганда үтүрдөн кийинки сандардын белгилери ар түрдүү болуп калса, анда аларды теңөөбүз керек. Башкача айтканда бирөөндө үтүрдөн кийин 3 цифра турса, мынакей бүтүн бөлүктөр бирдей болуп атат, көрүп атасыңарбы? Үтүрдөн кийин бирөөндө 1 цифра турат, бирөөндө 3 цифра турса, анда толуктайлы. 2 нөлдү жазып, 3 орунга чейин толуктадык. Башкача айтканда, ондук бөлчөктөрдөгү үтүрдөн кийинки белгилердин санын теңөө керек. Анда эмесе муну салыштыра алабыз. 3,100 менен 3,32. Албетте 100 жагы чоң болуп эсептелет. Төртүнчү мисалга токтололук. Төртүнчү мисалда кандай тапшырма берилиптир?
Байкадыңарбы балдар? 12 бүтүн кашаанын ичинде 41 турат. Бул эмнени билдирет? Бул материал боюнча силер 8-класстын алгебра курсунда таанышкан болчусуңар. Мезгилдүү, чексиз, ондук бөлчөктөр тууралуу. Мен ошол тууралуу бир аз кайталап өтөйүн. Демек көрдүңөрбү? Ондук бөлчөктөрдүн ичинен чектүү жана чексиз болуп бөлүнгөн. Мен буга чейин 3 мисалда чектүү ондук бөлчөктөрдү салыштырганды көрсөттүм. Азыркы мезгилде мисалыбызда ондук бөлчөктүн ичинен мезгилдүүсүн жана чектүү ондук бөлчөктү салыштырган атабыз. Келгиле, мезгилдүү бөлчөктү кантип жазарыбызды кайталап өтөлүчү. 12 бүтүн мезгилде 41 деген бөлчөктү жазалы. 12 бүтүн мезгилде 41 деген бөлчөктү салыштырыш үчүн алгач аны жазып көрөйүн. Демек, мезгилде 41 деген санды көргөндөн кийин бул 41 деген сан кайталанат. Мезгилде турган сан чексиз кайталанат. Көрдүңөрбү? 12 бүтүн андан кийин мезгилде турган 41-ди катары менен кайталап жазасыңар. Бул чексиз бөлчөк. Чексиз ондук бөлчөк. Бирок мезгилдүү. Эми ушул бөлчөк менен биз чектүү ондук бөлчөктү салыштырган атабыз. 12 бүтүн 100дөн 41. Бул экөөнү салыштырыш үчүн 12 бүтүн 100дөн 41-дин оң жагына дагы бир нече нөлдөрдү чексиз жаза берсек болот. Анда бул экөөнү салыштырганга мүмкүнчүлүгүңөр болуп калды. Кайсыл жагы чоң экен? Ооба балдар, 12 бүтүн мезгилде 41 бөлчөгү чоң экендигин көрдүңөр. Көрдүңөрбү? Ондук бөлчөктөрдү салыштырганда мезгилдүү ондук бөлчөктү дагы чектүү ондук бөлчөк менен салыштырууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эми ушул жерден мен силерге ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландырганды жана жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырган мисалдарды бир нечесин карап көрсөңөр болот. Силер булар менен мектеп курсунда иштегенсиңер. Мен алгач силерге жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө кантип айландыра турганына бир мисал карап өтөйүн. Анда жакшылап көз салып тургула. 10/1 деген бул жөнөкөй бөлчөк. Аны ондук бөлчөккө айландырыш үчүн 1-ди 10го бөлүүбүз керек. Мынакей, мен 1-ди 10го кадимкидей эле мамыча түрүндө бөлөйүн. Көрүп атасыңарбы? 1 10го жетпейт. Демек анда бүтүн бөлүгү 0га барабар. 0 бүтүн деп туруп, 1ден кийин 1 0 жаздым. Эми 1ден берем. 1ди 10го көбөйтсөм 10, кемитсем 0 чыгат. Анда эмесе жөнөкөй бөлчөк 10/1 деген бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазсам 0 бүтүн 10/1 болуп жазылат. Мынакей. Демек математикада силерде ушундай жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр кездешкендиктен бирин экинчиси аркылуу туюндурганды билүүгөр керек. Анда эмесе мен силерге бир нече мисалдарды көрсөтөйүн, силер өз алдыңарча ушул эки бөлчөктөрдүн барабар экендигин көрүп аласыңар. 8ден 1 деген бөлчөк 0 бүтүн 1000ден 125ге барабар. 5ден 1 деген бөлчөк 0 бүтүн 10дон 2ге барабар. 2ден 1 деген бөлчөк 0 бүтүн 10дон 5ге барабар. Жана 4дөн 3 деген бөлчөк 0 бүтүн 100дөн 75ге барабар. Көрүп жатасыңар балдар? Мен ондук бөлчөк менен жөнөкөй бөлчөктөрдүн бир түрдөн экинчи түргө айландырса боло тургандыгына мисал кароо менен ошо барабар бөлчөктөрдү көрсөттүм. Демек, айрым учурда ондук бөлчөк берилсе жөнөкөй бөлчөккө айландырсаңар болот, жөнөкөй бөлчөк берилсе ондук бөлчөккө айландырсаңар болот. Эми мен силерди саногунда көрсөтүп салыштырганга бир мисалдарды карап көрөйүнчү. Мына экранда силерге 10/2 деген бөлчөк менен 5ден 1 деген бөлчөктү көрүп турасыңар. Саногунда, координаталык саногунда. Демек, координаталык шоула деп айтабыз. Бул белгилеп көрсөтө турган болсом, 10/2 деген сан кайсы жерге туура келерин көрсөтүш үчүн мен алгач бирдик кесиндини 10 барабар бөлүккө бөлөйүн. Мынакей силер көрүп тургандай 10 бөлүккө бөлүп атам. Кызыл сызыктар менен көрүп мен 10 бөлүккө бөлдүм. Эми 10/2 болсо, ушундан экөөнү санайбыз. Мына бул жерге 1 деген сан туура келет. 10/2. Көрүп турасыңарбы? Ал эми 5ден 1 деген бөлчөктү мен кантип белгилейм? 0дөн 1ге чейинки аралыкты мен барабар 5 бөлүккө бөлөм. Мына мен жашыл түс менен боёюнчу. Демек, 5 бөлүккө бөлүш үчүн мына 2ден клетка болот экен. 5ден 1, кайсы жерде экенин көрдүңөрбү? 5ден 2, 5ден 3, 5ден 4 жана 5ден 5 башкача айтканда 1ге туура келет. Эми силер көрүп тургандай 10/2 менен 5ден 1 деген эки бөлчөк бир эле чекитке туура келди. Демек, булар барабар бөлчөктөр экен. Эгер мен бир нерсени бир нече 10 барабар бөлүккө бөлүп туруп, ошонун 2 бөлүгүн алсам деле, эгер ошол эле нерсени мен барабар 5 бөлүккө бөлүп туруп, 1 бөлүгүн алсам деле, барабар бөлүктү алат экенмин. Башкача айтканда 10/2 менен 5ден 1 деген барабар бөлчөктөр экен. Андан кийин дагы бир 2 бөлчөктү салыштыралы. 10/4 деген бөлчөк менен 5ден 3тү салыштыралы. Жана силер башында көргөндөй, бирдик кесиндини 10 барабар бөлүккө бөлүп, 10/4 деген бөлчөк кайсыл чекитке туура келерин мына мен таптым.
Эми 5-тен 3 дегенде көрсөтөйүн. Кайсынысы оң жагында жайланышып атат? Ооба балдар, 5-тен 3 деген бөлчөк 10-дон 4-түн оң жагында жайланышып турганын көрүп турасыңар. Башкача айтканда, бир нерсени мен 10 барабар бөлүккө бөлүп, ошонун 4 бөлүгүн алганга караганда, ошол эле нерсени мен 5 барабар бөлүккө бөлүп, 3 бөлүгүн алсам чоңураак алат экенмин. Демек 5-тен 3 бөлчөгү 10-дон 4 бөлчөгүнөн чоң экендигин көрдүңөр. Же болбосо муну бирдей бөлүмгө келтирип дагы салыштырсаңар болот. Эгерде бөлүмү 5-тен 3 деген бөлчөктүн бөлүмү 5 турса, аны 10 алып келиш үчүн бөлчөктүн негизги касиетин пайдаланып, алымын да бөлүмүн да 2ге көбөйтүп койсоңор болот. Анда 5-тен 3-түн алымын да бөлүмүн да 2ге көбөйтсөңөр 10-дон 6 келип чыгат. 10-дон 4кө караганда 10-дон 6 чоң. Анда силер буга чейинки эрежени эсиңерге саламын. Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырганда алымынын чоңу чоң, алымынын кичинеси кичине болот. Эми 7-чи тапшырмада бирөө ондук бөлчөк, бирөө жөнөкөй бөлчөк. Экөөнү салыштырыш үчүн эки ыкманы колдонуп көрөйүн. Биринчисинде жөнөкөй бөлчөктү жазайын, а ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алайын. 10-дон 4. Бул эки бөлчөктү салыштырганда бирдей бөлүмгө келтирип салыштырсаңар болот, бирдей алымга келтирип салыштырсаңар болот. Мен өткөн видео сабакта силерге көрсөткөндөй кайчылаш көбөйтүп дагы салыштырсаңар болот. Эми карап көрүлөчү, мен бир нерсени барабар 4 бөлүккө бөлөйүн. Анын бир бөлүгүн алайын. Ошол эле нерсени мен барабар 10 бөлүккө бөлөйүнчү. Көрүп атасыңарбы мынакей? 10 бөлүккө бөлдүм. Эми ушунун 4 бөлүгүн алайын. Кайсынысы чоңураак болду? 4-төн 1 чоң бекен, же 10-дон 4 чоң бекен? Албетте 10-дон 4 чоң экени көрүнүп турат. Демек мынакей 10-дон 4 чоң экен. Же мурдагы мисалдын астында мен көрсөткөндөй 4-төн 1 деген жөнөкөй бөлчөктү 10-дук бөлчөккө айландырсак 0,25 болот. Оң жагындагы бөлчөк өзү эле 10-дук бөлчөк экен, 0,10-дон 4. Мунун үтүрдөн кийинки белгилеринин санын теңеш үчүн 1 нөлдү жазып коеюн. 0,25 чоңбу же 0,40 чоңбу? Албетте 0,40 чоң. Эми 8-чи мисалга токтололу. 8-чи мисалда да бирөө жөнөкөй бөлчөк, бирөө ондук бөлчөк. Бир нерсени мен барабар 2 бөлүккө бөлүп, андан кийин анын 1 бөлүгүн алуу менен кандайдыр бир нерсени мен барабар 10 бөлүккө бөлүп, ошонун 2 бөлүгүн алып көрөйүн. Мынакей, бир бүтүн тик бурчтукту алдым дагы, аны барабар 2ге бөлдүм. Андайын ошол эле тик бурчтукту мен барабар 10 бөлүккө бөлөйүнчү. Ошонун 2 бөлүгүн алайын. Кайсынысы чоң болуп турат? 2ге бөлүп 1 бөлүгүн алган 10го бөлүп 2ге бөлгөнгө караганда чоң экени көрүнүп турат. Бирөө 0,5ке барабар, бирөө 0,2ге барабар. 0,5 жагы чоң экен. Эми балдар, акыркы бир мисалды карап көрөлү. Ал мисал ондук жана жөнөкөй бөлчөктөрдү камтыган туюнтмалар болсун. Көрдүңөрбү? Биз жөн эле бөлчөктөрдү гана салыштырбастан, бөлчөктөрдөн түзүлгөн туюнтмаларды да салыштырууга туура келет. Анда эмесе, келгиле, бул экранда силер көрүп турган эки туюнтманын маанилерин салыштыралы. Сол жагында турган туюнтманын ичинде силер көрүп тургандай 5-тен 1 деген жөнөкөй бөлчөктү көрүп атасыңар. 5-тен 1 менен 0,2 деген бөлчөктөр барабар бөлчөктөр. Бир нанды алып барабар 5 бөлүккө бөлсөңөр деле, бир нанды алып туруп барабар 10 бөлүккө бөлүп туруп анын 2 бөлүгүн алсаңар деле бирдей болот. Башкача айтканда, мен сабактын мурдакы бөлүгүндө силерге жөнөкөй бөлчөк менен ондук бөлчөктүн барабардыгына мисалдарды көрсөткөм. Ошол жерде эсиңерде барбы? Демек 5-тен 1 деген бөлчөк менен 0,2 бөлчөгү барабар болчу. Болгону бирөө жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазылып турат, бирөө ондук бөлчөк түрүндө жазылып турат. Экөө барабар. Анда бул туюнтмада бирөө плюс, бирөө минус турат. Демек карама каршы сандар экен. Анда булардын суммасы 0 болгондуктан бул жерде 0,25 эле келип чыгат. Экинчи туюнтманын маанисин карап көрөлү. Ал үчүн дагы минус 0,25 деген бөлчөк менен минус 0,125 деген бөлчөк менен 8-ден 1 деген бөлчөк экөө барабар бөлчөктөр. Көрүп атасыңарбы? Мында дагы бирөө жөнөкөй бөлчөк, бирөө ондук бөлчөк. Экөө барабар болгондуктан бул экөөнү кошкон учурда бирөөнүн алдында минус турат, бирөө терс, бирөө оң сан. Башкача айтканда карама каршы сандар экен. Болгону жазылышы гана ар түрдүү, бирөө ондук бөлчөк түрүндө, бирөө жөнөкөй бөлчөк түрүндө. Экөөнүн суммасы 0га барабар болгондуктан бул туюнтманын мааниси 0,2 эле барабар экен. Демек анда биз келгиле 0,25 менен эле 0,2-ни салыштыралык. Ал үчүн 2-нин оң жагына 0'ду кошуп, үтүрдөн кийинки белгилердин санын теңейлик. Силер көрүп тургандай 0,25 0,2ден чоң экен. Анда эмесе, бул эки туюнтманын маанилерин салыштырганда сол жагында турган туюнтманын мааниси чоң экендиги келип чыкты. Урматтуу окуучулар,
Мен бүгүнкү видео сабакта силерге ондук бөлчөк менен жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштырганды, жөнөкөй бөлчөк менен жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштырганды жана ондук бөлчөк менен жөнөкөй бөлчөктү камтыган туюнтмалардын маанилерин салыштырганга бир нече мисалдарды карап өттүм. Ушул алган мисалдарды карап туруп силер мындан башка дагы ушул сыяктуу тапшырмаларды өз алдыңарча аткарып көрүүңөрдү суранар элем. Кайрадан силер менен видео сабактан жолугушканча саламатта калгыла.